урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен ушул маселе боюнча мен сизге кайрылгым келип турат да. Биз жүздөгөн сырттан машина ташыган алып сатарларды, Искендер Эсенгелдиевич, сиздин сөзүңүз менен айтканда, биз аларды салыктан бошоттук да. Жүздөгөн гектар жерлерди иштеткен дыйкандарды салыктан бошотулду да алар. Ал эми бүт Кыргызстандагы жашоочулардын бардыгы биздин жакшы билебиз, ушу мал чарбачылык менен алектенет да. Алар эми түз өздөрү сата албаса, ушу фермерский хозяйстволор менен сыртка чыгарып аткан болсо, биз 100% эле ошолорду дагы уруксат бербейлиби, Алмазбек Акунжанович? Кандай, сиз өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы мына. Сиз президенттин өкүлүсүз. Президентибиз ушул өзү, жеке өзү ушул алып сатарларды, Искендер Эсенгелдиевич, сиздин сөзүңүз менен айтканда, ошолорду бардыгын салыктан бошоттук эле. Кандай кылсак болот эми? Кечиресиз, уруксатпы? Айта берейин. Айбек Алтынбек, чын айтканда ошол автоунаа менен сиз айтып калдыңыз. Бирок автоунаа менен чоң айырмачылык бар. Анткени автоунаа деген биз аркылуу реэкспорт болуп кетип аткан, туура, жарандарга жана растамошко. Бирок ал жерде ошол бажы кызматы тарабынан НДС на импорт. Кубаныч мырза, бажы төлөм реэкспортты айткан жок. Мен сизге айтып мен ошону айтып атам. Биз бошотконубуз. Жок, сиз угуп туруңуз. Канча жылдан баштап биз жоюп салдык авто салыгынан? Канча жыл? Жалпы авто салык мүлк боюнча ошол салыкта бул дагы. Бул ушул жылдан баштап жоютабыз. Анткени дорожный фонд деген 1 сом 1 литрына кирген. Жүздөгөн машиналарды алып келип сатып, 2 жыл, 3 жыл салыктарын төлөбөй качып жүргөндөрдүн бардыгы жоюлбадыбы? Толугу менен жоюлбадыбы? Салыгын төлөбөй жүргөндөрдү. Ошо алып сатарлар алып келип, жүздөгөн машиналарды алып келди, сырттан алып келди. Бирок салыгын төлөбөй келгенде, өзүңүздөр билесиздер, канча миллиардтаган акча, канча миллиард болчу авто салыктан төлөнбөгөн? Сиз жакшы билесиз, Кубанычбек мырза. Айбек Алтынбекович, уруксатпы? Автоунаа боюнча сиз азыр эки маселени Мен пример кылдым, сизгечи пример кылдым. Эки маселени бир кылып кетип атасыз да? Жер салыгынан бошот. Уруксатпы? Жооп берейин. Автоунаа боюнча эки маселени сиз айтып кетип атасыз, бирок бир кылып. Бир маселе бул жана алып сатар, алып келип анан саткандар. Бул реэкспорт деп коебуз, анткени башка өлкөлөргө кетип атат. Билесиңер, Орусия бүт жана региондогу ситуация боюнча. Бул бир маселе, реэкспорт боюнча. Анан февраль айында туура бошотуу болгон, бирок алар деген жана бюджетке импорттан жакшынакай салыктарды төлөгөн. Ошондуктан мен туура айтам, ал салыктар төлөндү. Бирок ошол жүздөгөн машиналар бирөөлөргө оформление кылып алып келип, бирок салыктарын төлөбөй жүрүп качып жүргөндөр бар эле, алар бошотулду да. Жылдык салыктары. Урмат, отуруңуз. Мен туура түшүнбөй атасыз да. Кыргызстанга сырттан алып келген машинанын салыктарын төлөшүп атат. Мен андан айткан жокмун мен. Бирок 2-3 жылдан бери местный бюджетке түшө турган салыкты айтып атам мен. Алар бошотулду да бүгүнкү күндө толугу менен. 2-3 жылдан бери 4 жыл, 5 жыл төлөнбөй жүргөн салыктарды айтып атам мен. Бул жерде Айбек Алтынбекович, урматтуу депутаттар, мына телевидениянан деле жарандар көрөт болуш керек. Бул жерде автоунаа салык жана жыл сайын мүлк салыгын төлөй турган маселе эмнеге жокко чыгарылып атат? Урматтуу депутаттар, анткени жана жол төлөм деп кирип, 2 жолу төлөп калат деген жарандардан дагы көйгөй чыгып, биринчиден, экинчиден бул адилеттүү, ким көбүрөөк айдаса, ошол көбүрөөк бензин сатып алып төлөйт деген, ошондуктан автоунаа салык мүлкү жокко чыгарылып жатат. Бул жөн эле жокко чыгарылган жок. Анан бул малчылар боюнча айтып кетейинчи. Бизде бүт толук маалыматтар бар, урматтуу депутаттар. Эми чын айтканда, Данияр Эрмекович, биз жана 50%, азыр 20%га да макул болгонубуз, бизде бүт документтер бар. Ошол этти 150 сом, 200 сом килограммына деп көрсөтүп, бирок орточо баасы 400 сомдон жогору деген бир маселе бар. Экинчи маселе, сиз айтып атпайсызбы, импорт кылып, туура, мына Казакстан, Орусиядан бизге алып келип малды бошотулган, өзүнө мен багам деген максат менен бошотулган, ошону алып келип Өзбекстанга саткан, бул экинчи маселе. Мындай айтканда,
туура эмес ошол бошотууну колдонгону. Дагы бир маселе, Айбек Алтынбекович, мына Кыргызстанда мына эт кымбаттап баратат. Ушул жерде элдин арасында дагы биз деле мындай анализ менен кылганда ушул маселеге кымбаттаганга дагы бир кадам болгон деген сөз ой дагы бар. Ошондуктан мына азыр Минсельхоз квота киргизди экспортко. Мындай айтканда ички рыноктогы эт болсун, туруктуу баа болсун деп Минсельхоз азыр квота киргизип атат. Бул мындай айтканда абдан көйгөйлүү маселе. Бизде бүт фактылар бар. Эми ошондуктан биз деле туура түшүнүп, мындай айтканда мындай компромисстүү вариантка баратабыз. Кубанычбек мырза, айтып бүттүңүзбү? Жогоруда малды багыш аябай кыйын бүгүнкү күндө. Сиз эми мал багасызбы, бакпайсызбы мен билбейм. Бирок биздин 60%дан ашык биздин жарандарыбыз ошо мал чарбачылыгы менен алектенет да. Алар кымбат саткысы келет. Этин дагы, жандыктарын дагы бардыгы кымбат саткысы. Ал эми мал бакпаган, шаарда жашаган биздин жарандарыбыз эт арзан болсун дейт экен да. Туурабы Кубанычбек мырза? А эми канткенде чечебиз ал маселени? Кантип чечебиз аны? Жок, Акылбек Тогузбаевич, мен сөз сурооюм берип бүтөйүн, анан кийин сизге да жооп берем. Ошон үчүн эгерде жойсоңуздар, толук жойуңуздар. 100%. 80% эмес. Жок, жойбойсоңуздар, анда сиздер айтып аткандай алып сатар болуп, сырттан ушундай эле бизге таасир этип, ички рыноктор таасир этсе, анда толук төлөсүн анда. Ушундай таасир этип аткан болсо. Бирок бардык жакты эске алыш керек деп ойлойм мен.